урматтуу коллегалар, мына быйыл 2016 жыл өзүнүн акырына чыгып отурат. Ар бир адам ойлойм, жылдын соңунда ар бир адам, ар бир үй бүлө, керек болсо ишкана, мекеме, мамлекет жылдын жыйынтыгын чыгарып, ага карата болуп өткөн иштерге баа берип, анализ жасап, эртеңки өнүгүү келечегин канткенде мындан ары алдыга жылса болот деген жакшы тилек максаттарды алдына коет. Андыктан мен дагы биздин Кыргыз Өзбек университетинде 2016 жыл кандай жакшы самалыктар менен коштолуп, жакшы иштер аткарылгандыгына бир көз чаптырып баа берүүнүн бир учуру келди деп ойлойм. Биздин университетте албетте жалпы жонунан айтканда баардыгыбызды кубантарлык чоң иштер аткарылды деп айтсам албетте жаңылышпаган болом. Университетибиздин ишмердүүлүгүнүн баардык багыттары боюнча бир кадам болсо дагы алдыга жылуулар болду. Биринчи, эң негизги биздин окуу методикалык ишмердүүлүк багытында 2016 жылы орто кесиптик билим берүү багыты боюнча 4 адистик боюнча, жогорку кесиптик билим берүү багыты боюнча 2 багыт боюнча атайын Кыргыз Республикасынын министрлиги тарабынан лицензияларды алууга жетишип, анын натыйжасында быйыл жаңыдан биринчи курстарга ушул жаңы кабыл алынган ээ болгон лицензиябыз боюнча абитуриенттерди кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Бул албетте ушул биздин жалпы жамааттын бир жакшы дагы бир жетишкен ийгилиги деп ойлойм. Ошону менен катар мына заман талабына ылайык, кредиттик технологиянын талаптарына ылайык окуу процессин жүргүзүүдө бир топ жоболорду иштеп чыгып, аны ишке киргиздик. Студенттерге замандын талабына ылайык жогорку деңгээлде сапаттуу билим берүү максатында 2016 жылы материалдык техникалык базаны чыңдоого жакшы салымдар кошулду деп айтсам болот. 80 быйылкы окуу жылында 80 жаңы акыркы үлгүдөгү компьютерлер менен жалпы университетибизди ар бир түзүмүн жок дегенде бирден компьютердик класстар менен камсыздаганга жетиштик. Ошону менен катар медициналык колледжге, социалдык колледжибизге атайын лабораториялык базаларды түзгөнгө дагы мүмкүнчүлүктөр жаралды. Бул үчүн биз университеттин атайын эсебинен бир топ акчаларды жумшап, студенттер үчүн баягы тиешелүү билим алууга мүмкүнчүлүк жаратып бере алдык деген ойдомун. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ишке ашырылып жаткан көп тилдүү программаны окуу процессине кирүү боюнча бир топ жумуштар аткарылды. Ага ылайык университетибизде атайын жумушчу топ түзүлүп, бүгүнкү күндө 22 окутуучубуз мына ушул жумушту ишке ашыруунун үстүндө өздөрү билимдерин өркүндөтүүнүн үстүндө иштеп жатышат. Бул программаны мындан ары дагы улантышыбыз керек. Бул дагы быйылкы жылдагы биздин жамааттын бир өзгөчө жетишкендиги деп ойлойм. Ошондой эле мына окуу жылынын акырында атайын аттестацияны, профессордук окутуучулар жамаатын аттестациялоонун жаңы иштелип чыккан жобого ылайык аттестациялоону ишке ашырдык. Ага ылайык албетте ар бир окутуучубуз өзүнүн кылган эмгегине жараша кошумча айлыктарды алууга жетишти деп баса белгилеп айткым келет. Бул аттестацияны мындан ары дагы өркүндөтүп улантышыбыз керек. Ар ким өзүнүн иштеген ишине жараша эмгек маянасына ээ болуш керек. Бул маселе ошол окутуучуларды өздөрүнүн ишине болгон кызыгуусун арттырып, чыгармачылыктын үстүндө иштөөгө түрткү берет деп ойдобуз. Ошону менен катар мына илимибизде ишмердүүлүгү боюнча дагы өзгөчө баса белгилеп айта турган чоң иштер жаралып кетти. 2016 жылы биздин университеттин тарыхында болбогон чоң көрсөткүчтөрдү жарата алдык. Айрыкча мына илимдин кандидаттыгын жактоо боюнча
жалпы жонунан 10 илимдин кандидаты 2016 жылы жакталып, алардын көпчүлүгү жогорку аттестациялык комиссиясы тарабынан өздөрүнүн дипломдоруна ээ болушту. Бул албетте биздин жалпы профессор окутуучулар жамаатынын баягы сапаттык көрсөткүчүн 1% жогорулатты деп айтсам туура болот. Ошону менен катар мына түштүк Кыргызстанда жогорку окуу жайларынын арасында илим багытында бизде чыгарылып келген, буга чейин ар квартал сайын чыгарылып келген илим, билим жана техника деген аталыштагы илимий журналыбыз бар. Мына ушул журналдагы жогорку аттестациялык комиссиясы тарабынан тиешелүү талаптарга толугу менен жооп берип, ринске катталып, 20 балдык, 20 упайлык бал менен атайын каттоодон өтүп, бардык илимдин багыттары боюнча атайын каттоодон өттү да. Бул өзгөчө бир мындай чоң жетишкендик катары мен муну баса белгилеп айтышым керек. Ошону менен катар мына жаңы талаптарга жогорку аттестациялык комиссиясы тарабынан коюлган жаңы талаптарга ылайык университетибиздин профессорлук окутуучулар жамааты атайын окумуштуу наамдарын алыш үчүн университет тиешелүү документтер тапшырып, ага укукталдык. Мындан ары ошол профессор, доцент окумуштуулук наамдарын алуу мүмкүнчүлүгү биздин университетте жаралды деп айтсам туура болот. Албетте андан сырткары мына быйыл өзгөчө белгилеп айта турган нерсе тарых жана маданият жылына карата дагы бир топ илимий багытта студенттик, жалпы эле республикалык, керек болсо эл аралык маанидеги чоң-чоң конференцияларды дагы өткөргөнгө жетиштик. Андагы козголгон маселелер биз албетте университетибиздин, мамлекетибиздин эртеңки өнүгүүсү үчүн кандай бир өзүнүн салымын кошот деген жакшы тилек, үмүт, ниеттер бар. Биздин окумуштуулар башка жогорку окуу жайларынын окумуштууларынан калышпастан өздөрүнүн ушундай иштерин, чыгармачыл, илимий ишмердүүлүгүн жогорку деңгээлде жүргүзүп келаткандыгы албетте мени кубандырат. Ошол эле мезгилде мына социалдык иштер, мамлекеттик тил боюнча дагы бир топ иштер аткарылгандыгын баса белгилегим келет. Айталы, мамлекеттик тил багыты боюнча быйыл атайын 3 айлык жарыялап, анын алкагында ырдайлык кыргыз ырларын деген түзүмдөр аркылуу бардык университетибиздин ичиндеги структуралык түзүмдөр ичинде атайын конкурстарды уюштурдук. Анын жыйынтыгын кече 14 декабрда жыйынтыктоочу иш чарасына күбө болдуңуздар. Мен ошол иш чарага катышып отуруп, ушундай бир чоң ээргүүлөрдү алдым. Анткени мамлекеттик тилди биз ушул 3 айлык жарыялап, ошо 3 айлыктын алкагында жүргүзүлгөн иш чаралардын натыйжасында бир деңгээлге, бир баскычка жогору көтөрө алдык го деп ойлойм. Жыйынтыгында жалпы университетибиздеги иш кагаздары, көрнөк жарнактарыбыз бардыгы мамлекеттик тилде жогорку деңгээлде жүргүзүлүп баштады десек туура болгон турат. Жат жазууларды студенттер арасында, профессордук окутуучулар жамаатынын арасында жүргүздүк. Албетте баягы кыргызда кой аксагы менен миң деп айтылат. Жат жазуулардын жыйынтыктары бардыгыбызды кубандырбаса дагы негизинен канааттандырарлык болду. Ошол эле мезгилде айрым окутуучуларыбыз эгерде ар ким өзүнүн баасы менен таанышкан болсо керек деп ойлойм. Эгерде жакшы бир жыйынтыктар болбой калган болсо, алар өзүнүн үстүнөн иштеп, бул максатта, бул багытта баягы өзүнүн үстүнөн жакшынакай иштеп, сабатсыздыгын жакшы туура жазууну үйрөнүш керек деп ойлойм. Ошол эле мезгилде туура сүйлөштү дагы билиш керек деген ойлор бар. Ал үчүн мына биздин университетибизде бир жакшынакай болгон мамлекеттик тил борбору бар. Ошол тил борборунун алдында уюштурулуп өткөрүлгөн атайын бекер баягы мамлекеттик тилди үйрөтүүчү курс иштеп атат. Мен ушул учурдан пайдаланып айткым келет, урматтуу жамаат, урматтуу профессор, окутуучулар жамааты, кимде ким ушул мамлекеттик тилди үйрөнүүгө муктаждыктар жаралган болсо,
келип ошол курска жазылып, алдыбызда дагы убакыт кеңири жогорку деңгээлде өзүбүздүн сабаттуулугубузду жоюунун үстүндө иш алып барсак, бул жакшы жөрөлгө болмок. Конечно, көрүнөк жарнактарды, дуал газеталарды чыгарып, алардын арасында да конкурстар өткөрүлдү. Университеттен сырткары ушу шаардык жана областтык масштабта дагы өткөрүлгөн чоң иш-чараларга университетибиз катышып, ал жерде байгелүү орундарга жетиштик деп айтсак туура болот. Бул биздин университетибиздин жүзү болуп калды 2016-жылдагы мамлекеттик тил багыты боюнча аткарылган иштер тууралуу. Ошол эле мезгилде университетибиздеги мамлекеттик тилди жакшы жогорку деңгээлде жүргүзүү боюнча уюштуруу иштерине активдүү катышкандыгы үчүн бир топ агай эжекелерибиз мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан, областтык жана республикалык тил комиссиялары тарабынан мындай өздөрүнүн бааларын алышты, сыйланышты, грамоталарга ээ болушту, төш белгилер менен сыйланышты. Бул ошол иштин жыйынтыгы деген ойду айткым келип турат. Ошону менен катар социалдык багытта, айрыкча студенттерге социалдык багытта жеңилдиктерди берүү максатында дагы университетте бир топ иштер аткарылды. Студенттерибиз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын чыгарылган токтомуна ылайык тоголок жетимдерге, майыптарга, ата-энесинин бирөөсү жок, социалдык абалы оор болгон үй бүлөлөрдөн келген студенттерибизге жеңилдетилген төлөмдөрдү уюштуруп берип, бир топ жеңилдиктерди жаратып бере алдык. Ошол эле мезгилде профессордук окутуучулар жамаат үчүн дагы университет өзүнүн колунан келген социалдык жардамдарды ар кандай иш-чараларга байланышкан, даталуу күндөргө байланышкан иш-чараларда жардам берип келе жатат. Ал эми маданий массалык иш-чараларды өзүңүздөр күбө болуп келатасыздар. Мен ар бир иш-чарага токтолуп отурбайын. Бардык даталуу күндөргө карата жаңы жыл болобу, же 23 февраль биздин мына ата мекенди коргоо күнү деп белгилеп келебиз. Ошондой эле 8 март аялдардын эл аралык майрамын, Ноорус биздин жаңы жылдык майрамыбыз, же 31 август эгемендүүлүк күнү майрамы, шаардын майрамы 5 октябрь жана башка ушуга окшогон бардык эле өзгөчө майрамдарда университеттик масштабта, андан сырткары шаардык, республикалык, областтык масштабта өзүбүздүн жамаат өздөрүнүн жүзүн көргөзүп, активдүү катышып, жогорку деңгээлде жакшы университеттин атын чыгарып даңазалоо иштерине мындай атын даңазалаганга чоң мындай мүмкүнчүлүктөр жаралып, ошого аракеттер болду. Ошол эле мезгилде быйыл мына тарых жана маданият жылынын алкагында бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюну Көгүртү Ысык көлдүн жээгинде өткөрүлдү. Ал жерге дагы биздин жамаат өзүнүн салымын кошуп, ушу улуттун баалуулуктарын көргөзгөнгө, каада салт, үрп адат, нарк насилибизди ошол жерде чагылдырып, университеттин жүзүн көргөзүп, ошол жерге активдүү катышып келгендигин дагы биз ушу бүгүнкү күнү өзгөчө баса белгилегим келип турат. Албетте бул багыттагы жасалган иштердин баардыгын айтып отуруунун азыр менин зарылчылыгы жок деп ойлойм. Бирок жаралган ийгиликтер албетте санап отурсак абдан эле көп. Мындан сырткары чарбалык иштер боюнча дагы бир токтолоюн деп турам. Быйылкы жылда биз алдыбызга койгон план максаттарыбызды негизинен 100%га деп айтпасам дагы 90% аткарылды деп айткым келет. Номер 1 окуу имараты боюнча айта турган болсок, чатырын жаап, ар бир 2 жылда бирден чатырын оңдошко туура келет эле. Суу өтүп кетип, 4-ч этаждын абалы бир топ оор акыбалга түшүп калчу. Мына ушул маселени толук кандуу чечип коелу деп чатырын толугу менен жапканга жетиштик. Анан ушул университеттеги номер 1 окуу имаратынын ичинде кыштын күнү бир топ кээде
ушундай ыңгайсыз абалды жараткан катуу суукта бир студенттерибиз үчүн бир шарттар жаратып берейли, жылуулук кылайлы деген абалда айнектерибизди ушу пластикалык айнектерге алмаштырганга үлгүрдүк. Ошону менен катар баягы эшигин көрүп төрүнөт дейт. Имараттын жалпы фасадын бир сыйра акыркы ремонттон өткөрүүгө жетиштик. Бул албетте биздин ушул чарбалык иштер багытындагы аткарган ишибиздин бир бөлүгү болуп калды. Мындан сырткары ушул номер 1 окуу имараттын жанында салынган биздин чоң жыйындар залы мына курулушу башталганына бир 20 жылдын жүзү болду, бирок башталып токтоп калган ишибизди жандандырып, жакын арада ушул имаратты ишке берсекпи деген пландарды койгонбуз. Ал максатта дагы бир топ иштер башталды десем болот. Ал үчүн үстүн чатырын жапканга үлгүрдүк. Ошол эле мезгилде анын ички жана тышкы шыбактарын бүтүрүп, атайын тендер жарыяланган эле. Ушу тендердин жыйынтыгы боюнча азыр толук айнектери коюлуу менен бирге колонкаларды ошо баягы каптап, обшивка деп коет экен, каптап сары таштар менен каптоо процесси турат. Акча толугу менен которулган, бирок сууктун баягы түшүп калгандыгына байланыштуу бир аз күн жылыганга чейин токтотуп турууга туура келди. Мен ойлойм, бул кийинки жылда бул иш дагы улантылып, жакын арада бул чоң окуу имаратын же болбосо ушул чоң жыйындар залын ишке берүү биздин негизги маселелерибиздин бири. Анткени бул окуу жыйындар, чоң жыйындар залын эгерде биз бүтүрүп ишке бере турган болсок, бул биздин университет эле үчүн эмес, жалпы шаарыбыз үчүн дагы бир өзгөчө жасаган чоң белегибиз болуп калмак деп ойлойм. Имаратты эгер кимде жакшы аралап көргөн болсоңуздар, ичи өзгөчө проекти менен келип салынган 800 орундук абалдык мындай чоң жыйындар залы болот. Биз бир мындай көргөзмөлүү кылып бүтүрөйлү деген ойлорубуз бар. Жакын ортодо ушул ишти акырына чыгабыз деп турабыз. Эми андан сырткары номер 2, номер 3, номер 4 окуу имараттары боюнча дагы бир топ иштер аткарылды. Ал жерде көп жылдардан бери мына жылуулук системасы өзүнүн деңгээлинде баягы эскилиги жетип, көп жерлери иштен чыгып, жакшы деңгээлде иштебей аткандыгына байланыштуу жылуулук системасын алмаштырууга жетиштик. Мисалы номер 3 окуу имаратында мына быйыл бир жакшынакай жылуулук бериле баштады. Ошол эле мезгилде номер 1 окуу имаратындагы С блогун толугу менен жылуулук системасын алмаштырдык. Номер 3, номер 4 окуу имараттарынын сырткы ГБТ кешбирин оңдоо боюнча дагы иштер жүргүзүлдү. Азыр бир топ мындай барганда адамга эстетикалык бир кичинекей абалга келип калды деп айтсам болот. Анан студенттер негизги биздин университетибиздин студенттеринин потогу ошол Юго-Восток кичи шаарчасында жайгашкандыгына байланыштуу. Ошол жерде сырткы 2 чоң ажатканабыз да көптөн бери мындай тиешелүү ремонттон, оңдоодон өтпөй келген. Быйылкы жылы мына ошол 2 чоң ажаткананы дагы аягына чыгарып, бүтүрүп ишке бердик. Бул дагы бир ошо ыңгайсыз абалдан чыкканга мүмкүнчүлүктөр жаралды деп ойлойм. Ошол эле мезгилде эми алдыбызда дагы бир топ аткарыла турган иштер турат. Албетте ал иштерди мына кийинки Кудай бизге тынчылык берсе, коллективибизде тынчылык болсо, элибизде тынчылык болсо, 2017-2018 жылдарда ишке ашырабыз деген пландарыбыз бар. Урматтуу коллегалар, 2016 жылдагы аткарылган иштерибизге баа берип, анализ жасоо менен катар сөзүмдүн акырында бособобузга кирип келген 2017 жаңы жылыңыздар менен куттуктагым келет. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө ар дайым жакшылыктар болсун, ден соолугуңуздар чың болсун. Жаңы жыл бардыгыбызга жакшылыктарды алып келген, өнүгүүнү алып келген жакшы бир жылдардан болсун деп тилейм. Жаңы жылыңыздар менен.
ушул жыл биздин жалпы элибиз үчүн тынчтыктын, стабилдүүлүктүн, токчулуктун, молчулуктун жылы болушун каалаймын. Ал эми биздин университеттин жалпы жамааты үчүн ынтымактыктын, чыгармачылыктын жана кут берекенин жылы болсун. Биздин университеттин жалпы жамаатынын көпчүлүк бөлүгүн биздин студенттер, жаштар түзөт. Ошондуктан мен биздин студенттерди дагы ушу кирип келе жаткан 2017 жаңы жылы менен куттуктап, алардын окууларында ийгиликтерди каалаймын. Жалпы эле биздин университеттин жамааты кирип келе жаткан 2017 жаңы жылыңыздар кут болсун, маанайыңыздар көтөрүнгү болсун, дайыма ден соолукта болуңуздар. Я желаю вам счастья, добра. Пусть в ваших домах будет тепло, пусть в ваших делах будет успех, и пусть в ваших семьях будет благоденствие. Бала чаканы өзүрүнө көргүлө. Бардыгыңыздар тынч болуп, аман эсен жакындарыңыздар менен көп жашагыла. Шундай жаңы жылдарды көп жылдарды биргеликте тосушка насип этсин. Урматтуу университетибиздин жамааты, кымбаттуу кесиптештер, достор. Мына жаңы 2017 жыл жакындап келип атат. Мен ушул учурдан пайдаланып бардыгыңыздарды кирип келаткан жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Өтүп бараткан 16 жылда эле биздин жамаат университетибиз үчүн абдан бир жакшы жылдардан болду. Айтайлы, ошол эле окуу процессинин өнүктүрүү багытында, илмий багыттарда, ушундай эле социалдык жактан биздин жамаатын коргоо, ушундай эле биздин ушул бүт материалдык техниканын базаны чыңдоодо деле мына кандай көрүп турасыздар, ажайып азыр башкы корпусубуз турат, имаратыбыз. Бардык жагынан 16 жыл эсте кала турган натыйжалуу жылдардан болду. Ошол жылыбызга кайыр кош айтып, кирип келаткан ушу жаңы жылга болсо, мына ушул бүтүн жамаатыбыз менен ушундай эле багытта өнүп өсүү багытында бир топ жетишкендиктерди, конечно, мен каалап кетем. Жамаатыбыз, ар бир жамаатыбыздын мүчөсүнө албетте чын ден соолук, ушул жаңы жылда ойлогон ой максаттарына жетишин каалайм. Университетибиз ушу өнүп өсүү багытында мындан деле ашкан, мындан деле көп натыйжа барга жетише берсин. Тынч болуп, аман болуп, коллективибизде 17 жыл ушундай биримдик, алга жылыш, өнүгүү жылы болсун. Келаткан жаңы 2017 жылда биздин университеттин бүтүн жамаатына биринчи ынтымакчылыкты каалап кетет элем. Ынтымакчылык болсун, биримдикти каалап кетет элем. Биримдик болсо, ынтымак болсо, баары ал жерде баары болот деп айтылган сөздөр бар. Экинчиден ушу жамаатка ийгилик, баарын жамааттын баарына ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, элдин алды болуп дайым жүзөрү жарык болгон инсандардан болуп жүрүшүн каалайм жамаатка. Ошондой эле университетибиз дагы өркүндөп өсүп, дагы ошол биринчи алдыңкы катардагы университеттердин катарына болушун каалайбыз. Ошондой эле дагы эле финансистен дагы эле менен күчөт зарплата деп неме кылып калышымда, айлык майаналарыбыз көбөйсүн жаңы жылда. Жакшылыктын, ийгиликтин, молчулуктун, токчулуктун жылын болушун каалайт элем. Урматтуу Кыргыз Өзбек университетинин окутуучу профессордук жамааты, кымбаттуу биздин студенттер, бардык коллектив, мына эски жыл, маймыл жылын узатуунун үстүндө турабыз. Ал жыл бизге көп
жакшылыктарды алып келди десек болот, ийгиликтерди алып келди. Университетибиздин ушул коомдогу ордун дагы бир тепкичке көтөргөн ийгиликтер болду. Мына университетибиздин азыркы күндөгү сырткы ички түзүлүшүн караса, эл аралык деңгээлдеги университеттерден кем калбаган бир окуу корпустарына ээ болуп турабыз. Ушунун бардыгы өтүп кетип аткан жылда мына ишке ашты. Андан кийин биздин окутуучулар, профессордук жамаат көп ийгиликтерге жетишти. Быйылкы жылы өзгөчө мына 10дон ашык илимдин кандидаты болуш бул университетте бир эң чоң ийгилик, бул университеттин тарыхында болуп көрбөгөн ийгилик болду. Ошондой эле окуу методикалык иштерди дагы биздин студенттерибиздин окууга болгон көз карашы жылдан жылга өзгөрүп, алар окууга мындай кызыгып кетип атканы көрүнүп турат, жана мугалимдер дагы өзүнүн үстүнөн иштеп атышат. Эми ошон үчүн урматтуу коллегалар, келе жаткан жыл тоок жылы болуп атат. Тоок жылы бул жакшылыктын жылы деп коет экен чыгышта. Башкача айтканда кытайлар бул кызыл короз жылы деп коет экен. Короздун пейили ар кандай болот. Негизинен алганда короз бул эң эрте туруп элдин баарын ойготконго жарай турган нерсе да, тамашалап айтканда. Ошон үчүн мына элибиз эрте ойгонуп, көп нерсеге жетише турган болуп, өзүнүн астына койгон максаттарын бардыгын жакшылык менен бүтүрсө деген тилекти айткым келет. Ошон үчүн келаткан жаңы жылыбыз кут болсун. Университетибиздин аты бир эле Кыргызстанда эмес, Борбордук Азияда эмес, дүйнө жүзүндө ушул жерде Ошто бир ушундай университет бар, достуктун университети бар деп туруп, эңсеп келип окуй турган университетке айланышын мен каалайм. Ал эми бардык биздин коллегаларга ден соолук, үй бүлөсүндө бакыт, тынччылык, ушул ар бир жылда аман эсен бири-бирибиз менен жылмайып көрүшүп, куттукташып, жакшылыгыбызга сүйүнүп, эгерде бир мындай жамандык болбосун, адам Кудай сактасын, болуп калса чогуу кайгырышкан коллективден болойлу. Дайыма чогуу болойлу, дайыма бар болойлу. Келаткан жаңы жылыңыздар кут болсун, жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу кесиптештер, бардыгыңыздарды ушу кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Ушул жаңы жыл, ушул ар бириңиздин үй бүлөңүздөргө жаңы бакыт алып келсин, жаңы ийгиликтерди жаратууга үлгү болсун. Биздин университет үчүн дагы жалаң жакшылыктардын жылы болсун. Үйүңүздөрдө тынчтык, бакубаттуулук жана ошондой эле ден соолук каалайм барыңыздарга. Университетибиздин урматтуу жамааты, биздин департаменттин мүчөлөрү атынан, жеке өзүмдүн атымдан сиздерди баардыгыңыздар келип жаткан жаңы 2017 тоок жылы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жаңы жыл баардыгыбызга чын ден соолук, иштерибизде албан ийгиликтерди алып келсин. Университетибиз жаңы жылда жакшы жетишкендерге жетишсин. Бар болайлык, аман болайлык. Kırgız Özbek Üniversitesi kayakta ya. Bir aylanıp gelen sınavda. Bir aylanıp gelen balam. Rahmat balam. Bir aylanıp gelen. Assalamu alaikum. Sağ olasın Beca. Bu Kırgız Özbek Üniversitesi'ni bilesiz ya. Ay, hiç kim bilmeydi bu. Sağ olasın. Assalamu alaikum Aksakal. Assalamu alaikum. Aksakal, bu Kırgız Özbek Üniversitesi'ni bilesiz ya. Assalamu alaikum. Balam, bu Kırgız Özbek Üniversitesi bilesin mi ya? Bilmeysin mi? Bu şahardıklar bu. Bilmeyim de. Kaçıncı marşrutka varat? Ey balam, kaçıncı marşrutka varat? Hürmetke baksana.
Бұл оштуктарың эч нерсе айтпайт коя балам. Ассаламу алейкум балам. Алейкум ассалам. Жақсың ба? Балам, Қырғыз Өзбек университеті қаяқта я балам? Білесің бе? Қырғыз Өзбек университеті? Ооба. Ақсақал, моғы жерден түз барасыз. Түз. Андан кейін солға бұрыласыз, солға. Чо? Я. Шүродаса, солға бұрыласыз. Андан кейін дағы солға бұрыласыз. Алыс қоя балам. Анан ошол жерде Қырғыз Өзбек университеті бар. Рахмат балам. Сен түзік екенсің, рахмат. Солғы. Дағы солғы. Дағы солғы. Дағы солғы. Бұл университетке 22 жыл болған дейбі я. Азамат, ремонтты қатырышып тұрам. Анда, içine gireyle анда. Таптым аттан көрі. Бүгін 28-ді. Алар ес алуда. Олигархта алар, олигархта. Gel otur abi, otur abi. Bayramınız bey. Rahmat, rahmat. Bayramlık manaylarınız yakşı. Bayramlık manay жақсы. Жаңы жылға қандай пландарыңыздар бар? Жаңы жылға қандай даярдықпен келе жатасыңдар дейсің бе? Как раз ошо жаңы жылга азыр даярдык көрүп отурдум эле, кана мынабу былтыркы факультеттерден келген открыткалар. Муну Чакалбай Келейбай жазган экен. Эми ошону жаңысын алып убада болуп отурамбы? Мындай өчүрөбүз дагы. Жазабыз. Чакалбай Келейбаевич 2017 жыл. Мына. Қандай болсын емаға, ұят емес? Не сует өлі, Открытка не болып қалыптыр. Біз календарды бір календарды 3 жылдан кем емес қолдан байыз. Жаңы жылға жекеше бір тілегім айтайын бе, өзім бір мақсатым ба. Жаңы жыл дегенде біз нені елестетеміз? Жаңы жыл дегенде біз қышты елестетеміз. Илгери бір айтқан екен. Жашаған үйің жылы болса, иштеген жерің жылы болса, кийген кийимиң жылы болса, кыш деле жакшы. Ошонун сыңарында эми кабинетти көрүп атасың. Кара кышында айнекти ачып отурабыз, майкачан жүрсөң да болот. Иштеген жерим демек жылуу. Ошого окшоштуруп эми университет мен үйүмө бир 2-3 тонна көмүр түшүрүп берсе, анан эми бир дубленка менен бир тумак алып берсе, ошо мен тилегим.
Üstünde kökmök kök жылгаяк бара жатат анда эле байлап эл артынан мен дагы бара жатам чалгын болуп калбайын деп башты жерге салбайын деп көк жылгаяк эй көк жылгаяк эй көк жылгаяк көк жылгаяк эй көк жылгаяк. Сиздерди куттуктоо менен мен Автонил кызы Айжамал. Жаңы жылыңыздар менен. Айтпа. Арақ жаса. Қандай арақ? Таблетка арақ. Bunu içsen, içmeysin bunu, yiysin. Baştaları içilse, yemi yiyt. Составында не вот? Составında kalbasa, agursı, çocuk, kazı, kartan özünde var joğu. Закускасы içinde турайбы, э? Ova da. Қандай таблетка болот өзү? Qanday? Qanday bo'ladi? Sana ko'rsatish kerakmi? Да. Mınanday tabletka bulut. Bunu içkenden içpey bunu. Hiç neden yese mas bolup kaladi. Oşonduktan daima keyingi 2017 yılı uşul tabletkadan jеңиздер. 2016 маймыл жылында социалдык коллежде чоң алгылык иштер болуп өттү. Булардын бири биз окуу корпустарыбызды сырткы көрүнүшүн ремонттон өткөрүп алдык. Материалдык техникалык базабызды чоң суммадагы окуу куралдар менен камсыз кылып алдык. Эң негизгиси биз быйылкы жылы 1350 студентти кабыл алдык. Бул түшүң кайсы жылкы? 2016? Жаман курчап турбу? Чыдап тур азыр. Азыр аз калды. Эми сага 2017 жылкыга короздун тишинен тиш салып беребиз. Көпкө жетет. 2016 маймыл жылында биз аябай көп иштерди пландаштырып, көп иштерди аткарып эле атабыз. Маймылга окшоп турмаганда иштей бердик, бирок жыйынтыгына келгенде эстей албай калган учурлар көп болуп атат. Жыйынтыгында жакшы жыйынтык менен чыгара албай калган учурлар көп болуп атат. Эми мына Кудай кааласа короз жылы келип атат. Корозду бул педантичный деп коюшат. Эми баардык иштерди топтоп результатты көрсөтөбүз деп турабыз Кудай кааласа. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Жаңы жылыңыздар менен. Анатомия называется наука, изучающая форму и строение тела человека. Тело без души, есть труп.
У человека душа где? У человека душа в теле. Почему? Потому. Как опорожняется, так легче становится на душе. Это где? Это в мочевом пузыре. У человека душа где? В мочевом пузыре. Почему? Потому. Как опорожняется, так легче становится на душе. Тартууласын жаңы жыл. Дам сызышып bir-birinin үйінен, болбосын адам қабақтары түйілген, тыныштықта жашасынчы жалпы елім жашоосунан рахат алып сүйінген. Адамдардын жашоо шарты оңолсун, жаман адат, жаман илдет жоқ болсун, бейпил турмуш бешигинде термелип, ымыр кайлар тезирээк эле турулсун. Жергебизде тынч турмуш өкүм сүрсүн, жаш балдар кубангандан кыт-кыт күлсүн, уул келиндин сыйын көрүп төрүндө, ата-энелер кылымдап өмүр сүрсүн. Жаңы жыл, жаңы жашоо тартууласын, жан дүйнөбүз тазаланып баруулансын, түрдүү даамды белендеп дасторконго тосолу жаңы жылдын аруу таңын. Сиздерге ушул жаңы жылдык ыр белек болсун, майрамыңыздар менен. Илгери өткөн заманда 2016 жылы Кыргыз-Өзбек университетинде инженерлик технологиялык факультети болгон экен. Ал факультетте көптөгөн адистер иштеген экен. Ал адистер өздөрүнүн студенттери менен ар түрдүү коллекцияларды, ошол менен бирге кыздардын жүзү деген коллекциясын даярдап, ушул жаңы жылга дагы көрсөтүшкө аракет кылышкан. Жаңы жылыңыздар менен. Дед Мороз, деткам елочку принес, ананы фонарики, золотые шарики. Жалпы жамаатка келе жаткан жаңы жылыбыз ийгиликтердин жылы болсун, үй бүлөбүз тынч болсун, жана бак-бат жашоону каалайм. Абыемде олтура берип, жаңы жылдын кирип келгенин да билбей калыптырмын. Урматтуу кесиптештер, келаткан жылы жарылбай турган мындай телефондордун программасын иштеп чыгайлы деп ойлоп атабыз. Андыктан кирип келаткан 2017 жыл жаңы жылыңыздар менен. Суд идет! Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Урматтуу Кыргыз-Өзбек университетинин юридика бажы факультетинин окутуучулар жамааты. Сот келе жатат, туруңуздар. Урматтуу соттук отурумдун катышуучулары, Кыргыз-Өзбек университетинин атынан юридика бажы факультети өкүм кылат. 2016 жылдын 28 декабрынан 2017 жылдын 3 январына чейин юридика бажы факультетинин деканынын орунбасарлары Мавлянова Тургунжан, Хасанова Диляфрус Тойчиевна студенттердин сабакка катышуусун жоктоодон, өз кызматтарынан студенттерди сабакка катышуусун текшерүүдөн, окутуучулардын эмгек тартибин көзөмөлдөөдөн бошотулат.
Кышкы сессия жакындап келатат. 19-нан башталат билесиңер, а? Бүгүн ошон үчүн контракттын төлөмүн текшеребиз. Ким контракт төлөбөгөн болсо, биринчиден сессияга киргизилбейт, экинчиден төлөп келишиңер үчүн могу клизманы аласыңар. Көрдүңөрбү? Клизма жасаймын. Ар бириңе. Ким төлөбөгөн болсо. Мунарбек. Төлөбөдүңбү? Канча калды? Ha? 1000 сом bu. 1000 сомго bir клизма. 2000 болсо 2 клизма. Уктуңарбы? 1000-ине бирден клизма жасаймын. Дагы Бакыт. Не үчүн төлөбөй жүрөсүң? А? Сен дагы мыйыңан күлүп турасың да. Сен ават болосуң бу. Сенде 2000 жетпейт экен, 2 клизма аласың бүгүн. Түшүнүктүбү? Айтып коеюн. Эште өлөт. Sen emili ötüp alıp, emili төлөбөй жүрөсүң да. Контрактты, ha? Seni жақсылап үйрөтүп коеюн 3-чү кышка чейин. Ичегиңди тазалап кое турган болдум, клизма коюп. Көрдүңөрбү? Ичине калемпир кошуп койгом, айтып коеюн мына клизманы. Түтөтүп жиберет, ракета болуп кетесиң. Ар бириң. Уктуңарбы? Залкарбек. Чыкпайсың да? Ha, төлөп келдиң беле? Ha? 3000 жетпей тат. 3000ге билесиңби кандай болоруңду? Ha? Ок болуп кетесиң, ок. Шуулдап. Ракета болуп кетесиң, ракета. Уктуңбу? Кантип кассага жетип кайта келгениңди билбей каласың. Урматтуу коллегалар, мен силерди быйылкы тоок жыл менен куттуктайм. Жана силерге ошол тоок жылында барчылыкты, молчулукту, ден соолукту каалайм. Эми тоок жылы жөнүндө сөз кыла турган болсок, байыркы Кытай жылнамасы боюнча бул тоок жылы деп бекеринен белгиленген эмес. Бул тоок барчылыктын, молчулуктун, түшүмдүүлүктүн символу болуп саналат. Тагыраак айтканда короздун культу бул дүйнөлүк масштабтагы бардык дээрлик бардык элдердеги кеңири жайылган культ болуп саналат. Ошондуктан бул менимче ушул жылы Кыргызстандын бардык үй бүлөлөрүндө жакшы жашоо болот деген ишеничтемин. Урматтуу Кыргыз Өзбек университетинин эмгек жамааты, сиздерди кирип жаткан 2017 жыл жаңы жылыңыздар менен кесиптик лицейдин эмгек жамааты куттуктайт. Университетибизде жаңы жылда албан ийгиликтери жарала берсин. Жүрөгем кагылып, сана жетиз жаңылып, киргенде таздан соң жаңы жылым жаңылып, жаңы бакыт ачылып, үнү бийик созулуп, күлкү менен шат менен жаңы жылды тосолу. Жаңы жылыңыздар менен. Чип-чип чөжөлөрүм, чипылдаган чөжөлөрүм, сарбашылым бармактайын, мен багайын, ардактайын. Мына кичинекей тоок, ошо тоок жылында мен декан болгон экем. Тоок жылында биз демек жаман болгон жокпуз. Тарых филология факультети гүлдөдү, өстү. Эң мыкты факультет деген наамдар, аталыштарга ээ болду. Бирок старт ушу тоок жылында берилген. Ошондуктан силерди дагы бир жолу тоок жылы менен куттуктайм. Тооктой болуп көбөйгүлө, жакшы ийгиликтерге жетишели, жакшы күндөрдө көрүшөйлү. Эмне демек мен университетке бир гана алга
жана алга деп айта алам. Биринчи эмне? Жумурткабы, тоокпу? Таба албайсың, ага туура жоопту. Эгер айтсаң акыйкатты, чындыкты, маселе бар. Жашоо абдан коопту. Эмне келесем философ болосун, деди досум, караганча короосун. Болмок эмес тоок менен жумуртка, болбосо эгер кукулдаган корозуң. Мен ушу тоок жылында бир нерсени эске салга кетейин деген ойлорум бар. Биздин макияндар эч качан короздор менен урушпаса, тооктой болуп көп чөжөлө чыгарса, анан биз дайым ошо чөжөлөр үчүн жашап, чөжөлөр үчүн эмгектенип жүрө берсек деген максатта сиздердин баардыгыңыздарды ушу жаңы 17-ci жылыңар менен куттуктайм. Урматтуу кесиптештер, биздин сүйүктүү университетибиздеги жалпы иштеп аткан жамаатты 2017 тоогуз жылы менен куттуктайбыз. Үйүңүздөрдө бакыт таалай болсун, ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ал эми биздин кыргыз тили кафедрабызга албан жетишкендиктер болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу кесиптештер, кирип келе жаткан 2017 жыл элибизге тынчтыктын, ден соолуктун, ынтымактын жылы болсун. Дасторконубуз мол болсун, ырыскылуу болсун. Баарыбыз жаңы жылыңыздар менен.